Бир киши досуна сүрөтчү тарткан портретти көрсөтүп жатып, менин эже карындашым да, агайыным да жок. Бирок бул сүрөттөгүнүн атасы менин атамдын баласы. Ошондо портретте ким болгон? Жообу, бул кишинин баласы болгон. Балыкчы үйүнө кайтып келе жатса, бир адам андан кызыгып, канча балык кармаганын сурап калды. Балыкчы жөн жооп бербестен табыш мактатып жооп берет. Эгер кармаган балыктын санына анын жарымын жана дагы 10 балыкты кошкондо, менин балымдын саны туп-туура 100 болмок. Канча балык кармаган? Жообу, балыкчы 60 балык кармаган. Аралда жалгыз адам. Кургакчылыктан чөптөр жана бадалдар кургап калган. Кокустан аралдын аяк тарабынан өрт чыгат жана адам тарапка шамал айдап келе жатат. Деңиз адамды сактап кала албайт, себеби анда көптөгөн акулалар бар. Жээктин бардыгын өсүмдүк курчап турат. Адам кантип сактанган? Жообу, адам шамал тийбеген тарапты күйгүзөт, күйүп бүткөн жерге туруп алат. Аяк тараптан келген алоолонгон өрт адамды айланып өтүп кетет. Бир шаарда 100 үйлүү жаңы район курушту. Бирден 100гө чейинки үйлөрдүн номерлеринин таблицасын түзүп келишти. Бул таблицадагы 9 цифрасын бардык саны канчо? Жообу 29 бар. Сиз сүт кошулган кофе ичмек болуп эми эле кофе куйдуңуз эле. Бирок сизди убактылуу чыгып туруңузду суранышты. Сиз кайтып келгениңизде кофе муздап калбаш үчүн эмне кылууңуз керек? Сүттү кофеге куюп кеткениңиз оңбу же куйбай кеткениңизби? Жообу, кофенин муздашын кечендетүү үчүн сүттү куюп кеткениңиз оң. Достор, кийинки чыгарылыштарды өткөрүп жибербеш үчүн каналга жазылыңыздар. Лайк басып, комментарий калтырууну унутпаңыздар.